болсын, 80 жылдық құт болсын. Кыргыз-казак акындарынын башын бириктирген эл аралык айтыш Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына жана Талас облусунун 80 жылдыгына карата уюштурулду. Бүгүн биринчи туру башталды. Ага Казакстандан жана өлкө аймагы боюнча 18 акын катышты. Осы залга сыймай келген армысыңдар, Таластың жайсаңы мен жаксылары айкайдакай. Шыңгыс Айтматов шыққан, Манас шыққан, бұл жаңағы көкпаршылар шыққан, жалпы спортшылар бар. Мерейі үстем болып, абырой арта берсін, еңбектері жанып тұр, екі елдің достығы бірлігі жасай берсін. Бүгінде мінекей 16 ақын қатысқалы отыр, оның 4-еуі Қазақстаннан. Барлығына табыс тілеймін, жақсы айтыс болсын. Егемендүүлүктүн тойы түбөлүктүү болсын. Талас чергеси Кыргыз элинин руханий мекеси деп айтсак дагы туура болот. Манас менен Талас эгиз. Манас барда Талас жашап турганда Кыргыздын эгемендүүлүгү түбөлүктүү жашайт. Той куттуу болсун. Талас областында чыр эмес, ыр угулуп турсун. Талас облусунун 80 жылдык мааракесин куттуктап келген акындар Таластын тарыхына токтолуп, өрөнүздөн чыккан чыган инсандарды даңазалап, келген көрүүчүлөргө ыр майрам тартуулашты. 80 жылдыгыбыз куттуу болсун, эл жерибиз аман болсун. Өсүп өнөлүү, бала чака имандуу, ырыстуу болсун. Бул өтө тарыхта калуучу нерсе. Анан ушундай айтыштарды элеңсеп, мына зал толтура, жалаң ушу биз курактуу улгайган адамдар да. Анан мунун тарбиялык мааниси да өтө чоң. Анан элдин дагы көңүлү ачылып, эл ушундай самап сагынат да. Сөз чеберлеринин өнөрүн 10 адамдан турган калыстар тобу көзөмөлдөштү. Финалдык беттеш эртең 12 октябрда өтөт. Айтыштын байге фонду 1,5 миллион сомду түзөт. Талас областында Кара-Кыргыз автономиялык областынын 100 жылдык мааракесине жана Талас областынын 80 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чаралар өтүп жатат. Жалпы иш-чаранын жүрүшүнө бул Талас областынын кулундары ушу акча каражат топтоп, жалпы бир 11 миллион сомдун тегерегинде каражатка иш-чаралар уюштурулуп жатат. Улуттук спорт оюндарынын байге фонду 2,5 миллион сом болду. Акындардын айтышы 1,5 миллион сом болду. Иш-чаранын жүрүшүндө Талас облусунун социалдык экономикалык абалынын өнүгүүшүнө кошкон зор салымдары үчүн бир катар инсандар Талас облусунун ардактуу атуулуу наамы менен сыйланышты. Талас обласы ушу 80 жылдын ичинде өнүгүү жолунда баратат деп мен айтсам жаңылышпайм. Анан ушул мен да бүгүн ошол Кыргыз Республикасынын президентинин Талас областындагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнүн атынан ушул Талас областынын ардактуу атуулуу наамын алгандыгынын бирден бир себеби ушу биз дагы ошо Талас областында Талас областтык мусулмандар казыятында иштеп, жалпы биздин областтын тургундарын, жашоочуларын адеп ахлакка, ынтымакка, биримдикке чакырып, экстремизм, терроризм боюнча күрөшүүдө да өзүбүздүн салымыбызды кошкондугубуз үчүн берип атат деп мен эсептеймин. Эл аралык айтыштын финалдык беттешин УТРК Талас YouTube каналдары аркылуу эртең 12 октябрда саат 14:00 түз эфирде көрө аласыздар. Чолпон Сабитова, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Талас шаары.